Саламатсыңарбы сүйүктүү окуучуларым, кутмандуу күнүңөр менен. Азыр бизде адеп сабагы. Кымбаттуу окуучуларым, силерге күн нурундай жылуулукту, гүлдөрдөй сулуулукту каалайм. Бүгүнкү адеп сабагынан өтө турган тема адам укугу, эркиндиги жана жоопкерчилиги. Сабагыбыздын максаты окуучулар адам укугу, эркиндиги жана жоопкерчилиги жөнүндө түшүнүк алышат. Эске тутуу, сынчыл ой жүгүртүү, кабыл алууңар өсөт. Акылдуу, жоопкерчиликтүү болууга тарбияланасыңар. Эркиндиктин да жоопкерчилиги болот. Атуулдук жоопкерчилик жөнүндө айта кетелик. Азыр бизде адамдын укугу жана жеке кадыр баркы мамлекеттин конституциясында бекитилген. Ошондой болсо да айрым керектүү кырдаалдарда бул укукту өз деңгээлде сактай билүү жөндөмдүүлүгү талап кылынат. Кет баштын эркиндиги бул өзүнүн эле камын көрүү дегендик эмес. Ошону менен бирге бул бир жагынан өзүн өзү кармай билүү, жоопкерчилигин сезүү дегендик. Гражданин атуул болуу демек кенен ой жүгүртө билүү, коомдун кызыкчылыгын өз кызыкчылыгы деп түшүнүү. Өлкөнүн ар бир атуулу кары жашы дебей, өз жеринин көл, дарыялары, токойлору, айбанаттары, бир сөз менен айтканда анын табигый көркү, куту үчүн жеке жоопкерчилигин сезе билүүсү зарыл. Ар бир адам бир нерселерди уурдап, өрттөп, айнектерди талкалай турган болсо, жазага тартылаарын, жоопкерчиликке тартылаарын билгендиктен, андан корккондуктан эмес, анын ички психикасында, дээринде бул туура эмес деген түшүнүккө калыптанышы зарыл. Балдар, силерге мен суроо берип көрөйүнчү. Адамдын укугу, эркиндиги деген эмне? Жоопкерчилик дегенди кандай түшүнөсүңөр? Сен жоопкерчилигиңди сезесиңби? Албетте силер жоопкерчиликтүү балдарсыңар деп мен ойлойм. Анткени ар бир сабакта кайтарым байланышты калтырбай мага жөнөтүп турасыңар. Өз жоопкерчилигиңерди билесиңер деп ишенем. Анда биз жоопкерчиликтүү бала дегенди окуп көрөлү. Ал кезде бир класста 12-13 эле бала окуучубуз деп чоң энем айтып калат. Узакбек агай класска киргенде башыбызды өйдө көтөрүп, боюбузду түздөп калар элек. Мектептин айланасын окуучулардын күчү менен тостуруп, алма бактарды аябай көп тиккен. Жашылча да айдачу. Анда биздин айылдын эли жашылча айдабагандыктан балдар уурдап, жоңкойчу эмес. Ошондуктан эшигине дайым кулпу салып турар эле. Агай сабактын аягында бир окуучуну бакчанын суусун которгонго же башка жумушуна жумшачу. Ой, сүйүнгөндү айтпа. Ар бирибиз бүгүн мени жиберсе экен деп сабакты жан талаша окуучубуз. Бул күндүн бактылуу адамы Бекин болду. Ал класста жакшы окуган, бирок үйүнөн жумуш жасабаган эрке бала эле. Сызган боюнча кеткен. Бекин ачкычты колуна тегеретип кубанычтуу келди. Четки катардагы помидорго суу жеттиби? Деп сурады агай. Жетпей жатканынан тегерегин чукуп койдум, эле жакшы эле жетип калды, деди эрдемсип. Агай Бекиндин жоопкерчилигине ыраазы болду. Азаматсың деп койду. Бизге ушул эле жетиштүү болчу. Балдар, эми биз суроолор боюнча талкуу жүргүзөлү. Эмне үчүн кулпу салчу экен? Ууру болуш жакшыбы?
Бекин эмнеге кубанды? Агайдын ыраазы болушуна эмне себеп болду? Эмне үчүн текст жоопкерчиликтүү бала деп аталган? Балдар, бул суроолорго ойлонуп туруп жооп бергиле. Үйгө тапшырма. Чырдашууну бүтүрдү деген ырды жаттап көркөм айтып бересиңер.